Бүгүн 1 май райондук сотунда Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министри Дүйшөнкул Чотоновдун соту уланды. Соттук отурум баштала элек жатып, судья Айнура Сатарова соттун катышуучуларына кайрылып, тартип бузгандар болсо залдан чыгарыла тургандыгын эскертти. Ошентип процесс башталып, күбөлөрдү суракка алуу боюнча тактоолор жүргүзүлдү. Ал арада айыпталуучу Текебаев менен судья ортосунда пикир келишпестик жаралды. Буга байланыштуу сот Айнура Сатарова тыныгуу жарыялап залдан чыгып кетти. Тыныгуу учурунда Текебаев болуп өткөн окуя боюнча журналисттерге түшүндүрмө берди. Айтымында Чотонов тууралуу көрсөтмө бериш үчүн атайын Оштон учуп келип, кечинде кайра уча турган Ички иштер министрлигинин мурдагы полковниги Азат Бектемировду биринчи суракка алуу боюнча сунуш киргизген. Бирок мындай сунушту судья укпастан чыгып кетти, дейт Текебаев. Судьянын мындай кадамын мен орусча айтканда непорядочный, анан кара ниеттик менен тоскоолдук кылып атат деп баалайм. Болбосо муну түшүндүрүп болбойт. 18 адам мурунда келип кетишкен. Алар күнүгө келип атат, жумуштары бар. Анан Оштон келген маанилүүгө кетип калса, кайра келбейм деп атат. Өзүнүн эсебинен келди. 10 000 сом кетет келип кеткенине. Анан мен соттун бул кылыгын түшүнбөй калдым. Да биз түшүндүрүп берейлик десек, мен укпайм дейт. Анын укпай койгонго акысы жок. Эгер укпай кое турган болсо, ал судья болуп иштебеш керек. Ал адилеттүүлүктү казып жеткенге аракет кылыш керек. Биз күбөлөрдү зордоп алып келе албайбыз. Бүгүн укпай койсок, бир келди мен болду деп милдетимди аткардым деп кетип калса эмне кылабыз? Эмне ушул судья өзүнүн эсебинен алып келеби? Бул чындыкка каршы иштеп атат. Чындык ачылбай калса экен деп атат. Мунун кара ниети так ушунда турат. Анан ушул судьяны кантип адилеттүү деп айтабыз. Арадан 20 мүнөттүк тыныгуу убактысы бүтүп, отурум кайрадан башталды. Иш каралып башталган чакта айыпталуучу Өмүрбек Текебаев судьянын аракетин сынга алып, ишти акыйкат кароого чакырды. Өзүнүн эсебинен бүгүн эртең менен учуп кетти, бүгүн кечинде кайра учуп кетем дейт. Эртең чоң маанилүү жумушум бар дейт. Мен сизге ушуну айтып, ошону биринчи угуп, анан жөнөтүп коелук деп өтүнүч келтирейин десем, менин Конституция кепилдеген укугумду бузуп, кагып, сен тартипти бузуп атасың, олтур деп соттун жүрүшүн үзгүлтүккө учураттыңыз. Орусча айтканда, это недопустимо. Если нужно уголовно наказуемо. Буга кийин келем, мен акталгандан кийин келем. Буга мен акталгандан кийин келем. Сиздин жүрүп турумуңузду, кылган мыйзамсыз иштериңизди мен аягына чыгарам. Буга өз кезегинде судья Айнура Сатарова сотто өтүнүч киргизүүнүн өзүнүн жол-жоболору бар экенин айтып, жооп кайтарды. Дагы бир ирет айтып кое турган нерсе, мен сизди сендеген жерим жок. Ошону билип коебуз. Бардыгы дагы уксун. Мен сизге сиз деп кайрылып аттым. Экинчиден, өтүнүчтү жактоочуларына соттук отурумда башталганда айта алышпаса, мамлекеттик тилинде, анда орус тилинде, расмий тилинде айтып түшүндүрсүн. Тура жеткизе турган кылып. Мен бул жерде эч кандай кылмыштык кыймыл аракетти кылган жокмун. Ошондуктан урматтуу жактоочулар, угуп атам сизди. Мен сизге айттым, бул жерде тартипти бузган үчүн соттук отурумда танапис жарыяланган. Ошону туура жеткизгиле маалымат. Андан соң айыпталуучу адвокаттар тарабынан күбөлөр арасынан атайын Оштон келип, кетүүгө шашып жаткан ИИМдин мурдагы полковниги Азат Бектемировду биринчи суроо боюнча өтүнүч киргизилди. Бул өтүнүч сот тарабынан канааттандырылып, Күбө Бектемиров 2010 жылдын 13 майында экс-элчи Дүйшөнкул Чотонов менен бирге Ошко тиг учак менен учканын айтып берди. Өмүрүмдө биринчи жолу тиг учак менен, вертолет менен учканмын да ошондо. Андан кийин да учкан эмесмин, анан мурда да учкан эмесмин да. Бизде каттап айталчы. Бул анан ушундай чоңдор менен, ушундай чоң рангада чоңдор менен Исмаил Саков, Бакталынбеков, бул жак Чотоновдор менен ошондо биринчи жолу учуп бирмеде келгем да. Ушул мага өмүр бою эсимде калды да. Анан кийин ушуну жашырып коюп чындыкты. Кудайдан корком дейм, жашымда Кудайга барып калды. Анан кийин Бектемировдун көрсөтмөсүнөн соң күбөлөрдү суракка алуу боюнча түзүлгөн тизмеге ылайык чакыртылган башка да күбөлөр суралышты.
Буга чейинки соттук отурумда ошол жылы ИИМ башчысынын орун басары, кошумча министрдин милдетин аткарып турган Бакыт Алымбеков, мурдагы коргоо министри, экс-депутат Исмаил Исаков, ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов өңдүү адамдар сурак берген. Алардын баары 2010 жылдын 13 майында Дүйшөнкул Чотонов менен бирге Ошко чогуу учуп барганын ырасташкан. Айтсак, Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Айыптоочу тарап окуя 2010 жылдын 13 майында Бишкекте болгонун жөө келтирген. Сот жарыянын эки саясатчы, ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин кугунтуу катары баалаган. Жогорку сот быйыл 21 августта ишти жаңачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду сот залынан бошоткон. Иш Бишкектин 1-май райондук сотунда кайра каралууда. Жолдар Бузумов, Эрлан Кыдырбеков, Next TV күндүн темасы үчүн.